Каримдин бетин ачкан кезде эмне болгонун азыр баарын түшүндүрүп беребиз. Ыйык Кур'ани Каримди окуп көрүп, Кур'андын касиетине таң калган Криштиану Роналдо. Футбол дүйнөсү менен дүйнө жүзүнө аттын кашкасындай таанымал болгон Криштиану Роналдо Кур'анды кандайча окуп калды? Чындыгында бул адам Роналдо Ыйык Кур'ани Каримди окуп калам деп ойлогон эмес. Ал болгону гана баарыбыз эле жакшы билгендей, карантин маалында көптөгөн китептерди окуп чыккан. Айта кетчү нерсе, Криштиану Роналдо буга чейин башка динде болгон. Ал башка динде болгонуна карабастан, ислам дининдеги Аллахтын жолундагы мусулмандарды абдан жакшы көрчү. Себеби дегенде Криштиану Роналдо мусулмандарды көргөн кезде алардан мээримдүүлүктү, мусулмандардын көздөрүнөн тунуктукту, тынчтыкты, адилеттүүлүктү сезчү. Мына ошондуктан ал мусулмандарды абдан жакшы көрчү. Мына ушул себептүү ал мусулмандардын ислам динине болгон кызыгуусу артты. Ислам динин окуп көргүсү келди. Аллах Тааланы тааныгысы келип, Ыйык Кур'ани Каримге кызыгуусу артты. Мына ошентип, качан гана Роналдо Ыйык Кур'ани Каримдин бетин ачкан кезде эмне болгонун азыр баарын түшүндүрүп беребиз. Дүйнө жүзүнө аттын кашкасындай таанылган италиандык футболчу Криштиану Роналдо бала чагынан эле китептерди көп окуганды абдан жакшы көрчү. 30 жаштан эми эле гана ашкан бул спортчу ушул убакка чейин миңдеген китептерди окуп таштаган экен. Анын айтымында, дүйнөнү ковид басып, жер жүзү карантинге камалган кезде мына ушул Криштиану Роналдо көптөгөн китептердин баарысын окуп чыккан. Роналдо канчалаган китептерди окуганына карабастан, мына ушул карантин маалын эң пайдалуу өткөрдүм деп эсептейт. Себеби дегенде ал Ыйык Кур'ани Каримдин бетин ачкан. Мына ушул себептүү Роналдо Ыйык Кур'ани Каримди окуй баштаган. Роналдо Ыйык Кур'ани Каримди котормочусуз жана катасыз окуу үчүн ал ушунчалык берилүү менен талпынгандыктан Роналдо атайын араб тилин үйрөнүү үчүн атайын мугалимдерди жалдап араб тилин үйрөнгөн. Ал эле эмес, буга чейин болсо Роналдо Ыйык Кур'ани Каримди окуп калган кезде анын ою мелтирей түшчү. Себеби дегенде ал качан гана Ыйык Кур'ани Каримдин сүрөлөрүн уккан кезде анын жүрөгү жумшарып, магдырай түшчү. Жана Роналдонун айтымында, ал качан гана Фатиха сүрөсүн уккан кезде анын жүрөгү тынчтык таап, рахат алат. Ал эми качан гана Фатиха сүрөсүн уккан кезде Роналдонун жүрөгү толкуп, рахат алгандыктан ал дайыма Куранды окуп турууну адат кылып, чын дили менен сүйүп калгандыгын дагы жашырбаарын айтат. Деги эле Роналдонун буга чейинки ислам динине, мусулмандарга Ыйык Куранга болгон сүйүүсү бүгүнкү күндө гана ачыкка чыгып белгилүү болуп аткан жок. Себеби дегенде бул нерселерди байкап калган Сауд Арабиянын агентстволору Роналдого мына ушундай Ыйык Кур'ани Каримди белекке беришкен. Ал эле эмес, мына ушул убакка чейин Криштиану Роналдо ар мусулмандарга мына ушундай ар кандай жардам соопчулук иштерди кылууну токтотпой келет. Роналдонун айтымында, мен чынында жаш балдардын, кичинекей балдардын ыйлаганын, алардын кыйналганына жүрөгүм ооруйт. Мен наристелердин ыйлаганына чыдай албаймын. Мен ошол себептүү жардам кылгым келет. Себеби дегенде мен кичинекей ымыркайлардын көзүнөн гана, жаш балдардын, наристелердин жана мусулмандардын гана көзүнөн мен мээримдүүлүктү, тазалыкты, тунуктукту, адилеттүүлүктү көрө аламын. Чындыгында мен мусулмандарды чын жүрөгүм менен жакшы көрөмүн. Видеону даярдаган Шындык ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.